Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн күнгө бейшемби 9 апрель. Кыргыз тили сабагы. Мына ушинтип балдар 4-чейрек башталды. Бирок 4-чейректин 1-сабагын биз силер менен 3-чейректе өтүлгөн темаларды кайталоо иретинде өтөбүз. Алгач кыргыз тили китебиңерди ачып, дептериңерди ачып, калем сапты колго алып даярданып турабыз. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты окуучулар алган билимдерин кайталай алышат. Өз алдынча сүйлөм түзүүгө, сүйлөмдүн катасын таап, туура жообун айта алышат. Өз алдынчалуулукка тарбияланышат. Балдар, калем сапты колго алабыз дагы бүгүнкү числону жазабыз. Чын Куран айынын 9. Кайталаймын. Чын Куран айынын 9. Жаздыкпы? Азаматсыңар. Кайталоо деп жазып коебуз. Андан соң биринчи көнүгүүнү карайбыз балдар. Биринчи көнүгүүдө мындай тапшырма берилген. Төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Бул көнүгүүнү балдар ооз-эки гана аткарабыз. Будем выполнять устно. Келгиле балдар. Эс алуу. Парктын ичи. Музейде. Театрга. Киного. Кана ушул сүйлөмдөргө ооз-эки гана сүйлөм түзөбүз. Ойлонобуз балдар. Сөздөрдүн акыркы мүчөлөрү өзгөрсө болот. Эгер кааласаңар. Азаматсыңар. Эгерде сүйлөм түзүп бүткөн болсоңор, ушул эле 141 беттеги 3-чү көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурайын. Бизге мындай тапшырма берилип атат. Сүйлөмдөрдүн туура котормосун тапкыла дейт балдар. Сүйлөмдөрдүн туура котормосун тапкыла. На выходные идем кататься на роликах. На выходные идем кататься на роликах. Кана? Варианттар. А. Эс алуу күнү ролик тебебиз. Б. Дем алыш күндөрү ролик тебебиз. В. Ишемби күнү ролик тебебиз. Кана балдар, ойлонолучу. Кайсы варианты туура? На выходные идем кататься на роликах. Таптыңарбы? Азаматсыңар. Анда, кийинки тапшырма. Биз классыбыз менен тарых музейине бардык. Биз классыбыз менен тарых музейине бардык. А. Мы с классом ходили в зоологический музей. Б. Мы с классом ходили в изобразительный музей. В. Мы с классом ходили в исторический музей. Кана? Ойлонобуз балдар. Кайсы варианты туура? Азаматсыңар. Ойлонуп болсоңор балдар, туура жообун көрөлү. Кана? На выходные идем кататься на роликах. Демек, туура сүйлөм деп, дем алыш күндөрү ролик тебебиз.
Кийинки биз классыбыз менен тарых музейине бардык. Мы с классом ходили в исторический музей. Азаматсыңар балдар. Мына ушул туура варианттарды тапкан соң дептерибизге 3-көнүгүү деп жазабыз. 3-көнүгүү. Анан балдар, биринчи тапшырманын туура жообун көчүрүп жазабыз. Дем алыш күндөрү ролик тебебиз. Бул сүйлөмдү жазып болгон соң кийинки тапшырманын туура вариантын жазабыз. Мы с классом ходили в исторический музей. Азаматсыңар, мына ушуну жазасыңар балдар. Андан кийин китебиңердин 142 бетин ачасыңар. Мына ошол жерде 4-көнүгүүдө балдар бизге сүйлөмдөр берилиптир. Ошол сүйлөмдөрдүн каталарын таап, туура жообун айткыла дейт. Музейде көшөгө бар. Туурабы балдар? Ойлонолу. Жок, музейде көшөгө эмес, эмнелер бар? Музейде эски буюмдар бар. Андан кийинки суроо. Биз театрга бардым дейт. Бул жерде биз болгондон кийин театрга бардык болуш керек, Жакшы, кийинки суроо. Сүйлөм. Музейден селкинчек тептик дейт. Музейден селкинчек тебишибиз мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Селкинчек деген бул качеля. Демек, парктан селкинчек тептик десек туура болот. Кийинки парктан эски буюмдарды көрдүм дейт балдар. Туура болушу мүмкүнбү? Ойлонуп көрөлү. Паркта эски буюмдар болушу мүмкүнбү? Жок. Паркта эски буюмдарды көрбөйбүз. Музейден эски буюмдарды көрдүм деп айтабыз. Азаматсыңар балдар. Кана Ала Тоо аянты филармониянын алдында. Ушул акыркы сүйлөмдү өз алдыңарча оңдоп көргүлө. Балдар, силерге үйгө тапшырма болсун. Ушул эле 142 беттеги 5 тесттик тапшырма деген турат. Биринчи тапшырма сүйлөмдү толуктагыла дейт. Жазында аба ырайы кандай болот? Түйүндөгү варианттарды окуп, туура вариантын коюп жазабыз. Класстык жазууну жазган соң бир сызык калтырып, андан соң тапшырма 5-көнүгүү 5 тесттик тапшырма дейбиз дагы балдар. Биринчи сүйлөмдү туура толугу менен жазып чыгабыз. Андан кийинкине жазгы майрамдар кайсылар дейт. Кана ушул суроолорго да туура жообун таап, жооп жазып дептерден сүрөткө тартып, анан Google класстан жөнөтөсүңөр. Кийинки тапшырма 3-сү силерге түшүнүктүү болуш керек. Эгерде силер кыйналсаңар, ата-энеңерден, эже агаларыңардан жардам сурагыла. Бүгүнкү сабакка катышканыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, жолугушканча саламатта болгула балдар.